Ошто милиция кызматкерлерине кол салуу болду. Шектүүлөр изделүүдө. 13 январга караган түнү болжол менен саат 01:10 чамасында Каракулжа райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине кол салуу болду. Эки милиция алган жараатынан улам райондук ооруканага жеткирилген. Облустук милиция тараткан маалыматка ылайык, окуя Каракулжа районунун Суранбай көчөсүндө болгон. Кызматкер өзүнө таандык болгон Нива үлгүсүндөгү автоунаасында олтурган учурда ага бейтааныш жаран кол салган. Унаанын алдыңкы капталдагы айнегинин сыртынан 16 калибрдеги ок атуучу куралдан капысынан ок чыгарган. БСнын эки далына 7-8 чачма октор тийген. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып, унаадан түшүп жатканда тергөөчү ДКга да эки жолу ок чыгарган. Тергөөчү табелдик куралы менен атуулду көздөй бир жолу ок аткан, бирок ал качып кеткен деп айтылат маалыматта. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, учурда Каракулжа районуна перехват операциясы киргизилген. Райондун Ак Кыя айылына жана Каракулжа айылына посттор коюлду. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында шектүүнү аныктап, кармоо боюнча иштери жүргүзүлүүдө. Өзгөндө жеке клиникадан чыккан өрттөн бир бейтап күйүк алып ооруканага түштү. Кече болжол менен кечки саат 6-ларда Өзгөн шаарынын Манас көчөсүндөгү жеке менчик клиникадан өрт чыккан. Анын кесепетинен 75 жаштагы бейтап денесинен күйүк алып ооруканага жеткирилген. Калган 11 бейтап куткаруучулар тарабынан эвакуацияланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча тилсиз жоону өчүрүүгө саат 18:43 бир бөлүм, 18:25 экинчи бөлүм, дагы кошумча бир бөлүм тартылган. Клиниканын имаратынан чыккан өрт менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери 4 саат күрөшүп 21:42 толук өчүрүлгөн. Bir aydan beri өздүгү аныктала элек. Жалал-Абад милициясы коомчулуктан жардам сурайт. 8 декабрь күнү саат 14:30 чамасында Жалал-Абад шаарынын Фурманов көчөсүндө жайгашкан Достук мончосунун жанынан 45-55 жаштагы азиат улутундагы жарандын денеси табылган. Өздүгү аныкталбаган кишини кароодо жарааты жок. Ал ажалы менен каза болгону аныкталган. Белгилери: бою 160-165 см, чачы көзү кара, дене түзүлүшү орточо келген, сакал муруту өскөн. Кийген кийимдери башында кара түстөгү шапка, үстүндө кара түстөгү куртка, ичинде кара түстөгү спорттук кийим, кара түстөгү спорттук шым, бутунда кара түстөгү кроссовки. Жогорудагылардын негизинде Жалал-Абад милициясы өздүгү аныкталбаган жансыз дене боюнча кандайдыр бир маалымат жана аны тааныган атуулдар болсо, төмөндөгү телефондорго кабарлоону суранат.